маселесин кароодо дагы бир жолу далилдешти. Мисалга 100 тонна алтыны бар жер үй алтын кенин алалы 2 тонна алтындын баасына $100 миллион сатабыз дешет. Башка кандай пайда алабыз десең, салык, соцфонд жана башкаларды айтышат. Алтын запасы түгөнгүчө болгону дагы 2 тоннанын акчасын салык түрүндө алат экенбиз. Дагы 20 тоннасы алтын казып алууга жумшалсын. Калган 76 тонна алтынды эмне үчүн жөн эле бирөөгө карматып коюшубуз керек? Бул сандарды бүгүнкү күндө Кумтөрдө болуп жаткан фактыларга салыштырмалуу айттым. Мындан эмне пайда табабыз? Тескерисинче жаратылышыбызды талкалап, алардан калган акыр-чикир таштандыларды мойнубузга жүк кылып, байлыгыбыздан ажыраганыбыз аз келгенсип, элди өмүр бою уулап жатпайбызбы? Келечек муунга эмне деп айтабыз? Мына бүгүн нарын суусу менен сианит агып жатат. Убагында салыгына кызыгып берип койдук эле, эми уу ичип жата бергиле дейбизби? Өзүбүз эбегейсиз зор байлыктын үстүндө жатып, башка өлкөлөрдөн кайыр сурап жүргөнүбүз кандай? Урматтуу замандаштар, мен инвесторлорду кубалап жиберели деген ниетим жок. Биргелешип иштешели. Бирок мамлекет, эл, келечек муун үчүн пайдалуу болсо иштешели да. Мына ушул эле Кумтөр боюнча так секирип, болбойт эле болбойт, Центера бербейт деп, Кумтөр кыргыз элинин эмес, Центеранын менчигинен бешбетер кыйкырып жатышты эле. Берет экен го. Себеби башынан эле алдамчылык жана коррупциялык жол менен келишкенин өздөрү беш колундай билишет. Эртеби, кечпи жоопко тартыларын дагы билишет. Элди митингтерге чыгарбай, президент, премьер-министр, спикер өзүңөр напсиңерди тыйсаңар эле баары жакшы болгон турат. Инвесторлор да тартипке түшүшөт. Мыйзамдарыбызды, элди, жаратылышыбызды сыйлай башташат. Азыр чет элдиктер силердин колдооңорго таянып алып, өзүмдү өзүм билем, өтүгүмдү төргүлем деп чалчаңдап жатышпайбы? Кем байлыктардан башка мамлекеттик маанилүү ишканаларды дагы иштете албайбыз деп сатып жатышат. Акаевди, Бакиевди, эл ошолордун баарын сатып жатасың деп кубалашты эле го. 3 жылдан бери Мегакомду сатпагыла деп күрөшүп келдим. Былтыр июнь айында аны да сатышты. Бул ишкана Кумтөрдөн кем эмес салык төгүп турган ишкана болчу. Жылына 5 миллиард сом салык төлөп турган. Миллиардтаган сом таза кирешеси дагы мамлекетте калмак. Азыр анын баары башка мамлекетке кетип жатат. Албетте бир бөлүгү ак үйдөгү бир чиновниктин чөнтөгүнө түшүп турат. Мегаком окшогон канчалаган мамлекетти бага турган мекемелер сатылып кетти жана сатылып жатат. Баары бүтүп эми жер сатканга өтүштү. Жакында эле өкмөттүн токтому менен чет элдиктерге үй, жер сатып алууга уруксат берип коюшту. Бул кыргыз эли тентип кете бер, тентип кеткендер кайра кайрылбай эле койгула деген сөз. Азыр башка мамлекеттерде иштеп, эптеп акча жыйнап мекенине келип, жер алып, үй салайын деген жаштарыбыз миллиондоп саналат. Алар чет элдик байлар менен атаандашып жер сатып алууга чамалары жетпейт жана өмүр бою башка өлкөлөрдө кала беришет. Азыр жана мындан ары жер сатчу мезгил эмес. Тескерисинче сатып алуучу убак келди. Дүйнө жүзүндө адам көбөйүп, жер, суу тартыш болуп бара жатканын көрүп турбайбызбы? Урматтуу замандаштар, эгерде баарыбыз ушинтип кайдыгер карап олтура берген болсок, келечек жок. 20 жылда сырткы карызыбыз $2,5 миллиард болгон. Акыркы 3 жылда бүгүнкү бийлик $3,5 миллиард карыз кылды. Бул сумманы ар бир жан санына бөлсөк, $700 туш келет. 3 балалуу үй бүлө болсо, ар бир үй бүлө $3,5 миң карыз болуп турабыз. Карызыбыз башчыларыбыздын коррупциялык саясатынан улам жылдан жылга тездик менен өсүүдө. Мурда Айдар менен Максим ээлеп олтурган энергетика системасын Атамбаевдин 2 баласы Сейит менен Сейитек алып, Автомаш Энерго фирмасы аркылуу башка өлкөлөргө экспорттоодо ортомчулук кылып, эбегейсиз зор акчалар мамлекеттин казынасына түшпөстөн, алардын чөнтөгүнө түшүп баягы эле көрүнүш уланууда. Центерадан келип түшкөн 30 миллион сом Кыргызстандын үлүшүн 2011 жылы Алмазбек Атамбаев өзүнүн токтому менен казармандагы кем байлык чыккан жерге изилдөө иштерине жумшалды деген шылтоо менен Кыргыз алтынды Усмонбек Артыкбаев жетектеп турган мезгилде жок кылып коюшкан. Жөөттөрдүн программасы менен элибиздин баарын насыяга олтургузуп, өмүр бою карыз кылып көз каранды кыла турган болушту. Канчалаган үй бүлөлөр насыясын төлөй албай үй жайынан ажырашты. Мугалимдер, дарыгерлер, армия, күч структураларда жана башка мамлекеттик мекемелерде иштеген жарандарыбыздын жашоо шарты эң төмөнкү деңгээлге жетти. Алган айлыгы үй бүлө тургай өзүнүн керт башын бакканга да жетпейт. Инфляция болсо күндөн күнгө өсүүдө. Ошондуктан келгиле туугандар, кары жаш дебей баарыбыз бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, бүткүл республикалык жалпы элдик курултайга чогулалык. Бул сунуш интернет сайттары аркылуу көпчүлүк мекендештердин сунушу менен киргизилип жатат. Республикалык курултайдын максаты бийликти кетирип, парламентти таркатыш эмес, конституциялык укугубуздан пайдаланып, сатылып кетип жаткан байлыктарыбызды, жерлерибизди сатылбасын деген чечим кабыл алып, бийликке сунуш киргизип, саттырбай сактап калалы. Өз рызкыбызды өзүбүз коргой албай,
жөөттөр менен өз элин, мамлекетин сыйлай албаган бийлик башчыларына тонотуп олтура берсек, анда бизди ата бабаларыбыздын арбактары жана келечек муун дагы кечирбейт. Албетте бийлик адатынча бул жалпы элдик курултайды дагы Бакиевтерге чапташтырганга аракет жасашат. Мына 4 жылдын жүзү болду. Бакиевди өздөрү өлкөдөн чыгарып жиберишти.